Adamlar çok atat. Sizler kaysı bir maksatlı közlep, bir siyasatçının jamandap körsötüp otasızlar da sözüңüzün manisi oşunday bolot. Mınal жерди erkek bolсоң кел мынал жерге. Экөөң теңчи, бакытты дагы, бекзатты дагы чакырам. Мынал жерге келип, ошо Каркырадан дагы 2 эсе, 3 эсе чоң жер кетип атат Кыргызстанга. Мынал жерде Каркыра 600 эле болсо, 600 гектар жер болсо, мынал жерде 5000, 6000 гектар жер кетип атат мынал жердечи. Силер о эр жигит эр жетинде, азамат жооп этинде дейт. Мына жоокер айтат, келгиле мынал жерге. Келип, ушул жерди кандай экенин көрүп, ар бириңер басып, метрлеп көргүлө. Ушул жерге келип, ушул жерде турган эл бирөөсү келип силердин жакыңарга асылып, бир чачыңар жерге чүйгөн болсо, мен жооп берем мына. Келгиле. Ол жерде отуруп алып, сүйлөп, андай мындай дегиштин кереги жок. Мына жерге келгиле путуңар менен басып. О үйдө отуруп сүйлөш мени да колуман келет. Эркексиңби, шым кийип жүрөсүң, мына жерге кел. О отуруп алып, катын ушак кылып, элдин ансезин эки жака буруп, Каркыраны саткан саткынчылары булар провокация алдырып атат. Биз андай нерсени кылган жокпуз. Биздин талап мал жер бизге калсын. Суу бизге калсын. Бул Кыргызстандын жери деп сактап калайын деп атабыз. Мына Өзбекстан ала турган жер мына кара неме сызык менен белгиленип турат. Калган жер мына Кыргызстандыкы. Азыр ушул жерди дагы өзбектер чегара тартып тосуп ала турган учурда турабыз. Анан келип алып Каркыра андай мындай деп элдин максатын бурбагыла силер. Эл өзү чечип алат, силер ортодон чыгып, алеге бөрөктөн шыйрак чыгарып ортодон чыгып элди бөлбөгүлө. Элди бөлгөн мына силерсиңер. Отуруп алып, тигини жамандап, буну жамандап, ороз айында кичине Кудайдан корккула туугандар. Эркексиңби, экөөң тең мына жерге кел, мен жооп берем. Ушул кандай жер экен, путуң менен басып кел. Телефондон көрүп алып, мындай жер кетат, андай жер кетат эмес. Мына жерге басып кел. Бекзат эмес, башкаларга деле айтам менчи. Барың кел мына жерге көр. Емина бирок Бакай менен Бекзат мына жерге келсин. Духуң жетсе кел ушул жерге. Молодец, келсин. Баягы блогерлер келгиле. Баягы Бишкекте